Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз эли. Мен силерге бүгүн бир программаны көрсөтөйүн дедим эле да. Кандай десем эми мындай. Москвада жүргөндөр, же башка Россиянын да бир кайсы бир шаарына жүргөндөр, деги эле Кыргызстанды сагынгандар үчүн, же болбосо бир мамлекетти мындай идеальный көрүш үчүн силерге мындай Google Maps деген программаны сунуп коет элем. Мисалы үчүн Google Maps'те любой өлкөнүн көчөсүн, эгер картаны, географияны жакшы билсеңер, менимче оңой үйрөнүп кетесиңер дейм да. Азыр көрсөтөм. Google Maps программа бул App Store'да деле, Play Market'те деле бардыгында деле бар. Мынакей. Так. Азыр мен жумуштагы жерим көрсөтүп турат да бул жерчи. Мен Москвада иштейм, мына Парк Победа, бул немеси площадь. Мисалы үчүн картаны билбегендер мына бул жерге жазса болот. Лондон же башка, Париж, Нью-Йорк, туда-сюда. Негизи эле мен антип издеген жаман көрөм, мондай эле картаны мага өзүмдүн кененин чыгарып туруп, мисалы үчүн каяка баргым келет. Мисалы үчүн Японияны көргүм келеби, же Таиланд, же Африка, же туда-сюда, Нью-Йорк барайлычы, Нью-Йорк, менимче Нью-Джерси, Нью-Йорк. Дегеле мына Нью-Йорктун үстүнөн көрсө болот. Бул жерден почти что Google Maps'тен более качественный көрсөтөт да. Порттор көрүнүп атат, мына уже мынакей көчөлөргө үйлөр дана көрүнө баштады да. Жол песни, орусча тилинде жазылган көчөлөрү тем более. Мост Бруклин турат бул жерде. Деги эле мына мисалы үчүн ушу эми ушуну көргөн силерге каныктырып берет да, мисалы үчүн ушу көчөгө мынтип басып турсак чыгат да, мынакей бул жерде азыр экранның ардынан сол жак кылыйкы бурчунан мынакей сүрөт турат. Ушуну бассак мына Бруклин немесин 3D форматта көрүп алабыз да. Үстү жабык экен. Мен билбедим эле үстү жабык экенин. Точно Нью-Йорк мынакей. Жакындаштырсак деле болот, жакындаштырып более качественно көрүнөт экен. Силерге карап колдо үйдөгү жака алдыга чыгат. Кеттик. Иллюзия. Өзүңүн соединениең. Так, азыр мен Нью-Йорктун эң чоң паркына баргым келди да. Класс. Рахмат, класска рахмат. Мынакей. Манхэттендагы эң чоң эс алуу багы. Бул жерден көрсөтөт экен. Таптым эле азыр. Бактын ичин аралап көрбөйсүз азырчы. Гана. Мынакей Америкостор жүрөт бул жерде. Бруклин багы. Точно китаец экен. Жүздөрүн көрсөтпөйт негизи бул немеде Google Maps'те. Буларга не разрешено көрсөткөнгө. Еще машина номерине көрсөтүшпөйт. Иши биз машина номери көрсөтөт, машинага жетип алайлы эле. Ойнеңден кетип калдыбы? Ойнеңден жетпейт экенбиз. Мына машина номерлери көрсөтпөйт мынакей. Американский машина экен, номерин көрсөтпөйт. Деги эле ушундай ушу программа менен мен көбүнчө эле бирок Кыргызстандыкын билбейм, Бишкекти көрсөтөт ооба, Бишкекти көрсөтсө керек, бирок башка немелерин көрсөтө албайт да. Анда мисалы үчүн Бишкекке барайлыбы?
Бишкек барабыз. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен. Ана Бишкек чаң. Мынаны басып көреличи балким көрсөтөр. Көрсөттүк экен Бишкекти эле. Бишкек. Негизи бул Google Maps компаниясы дүйнө жүзүн аралап бүттү окшойт менимчечи. Именно ушундай форматта тартыш үчүн кандай немеде тартышат, кандай немеде тартышпайт точно биле албайм. Бирок точно билем, дүйнө жүзүн аралашат булар. Барди дейби? Көчө экен. Кыргызстан. Негизи мен сунушун карап, ушу программаны скачать этип бир көргүлө. Мага жаман жакты да негизичи. Көрбөгөн мамлекеттериме, мисалы үчүн Японияны көргүм келсе, Японияны көрдүм, Гавайя, Гонконг, Сингапур, Сидней, Австралия, Канберра, Оттава, тиги эле өзүм кызыккан өлкөлөрдү, шаарларды көрүп чыккам да. Сунушум ушул,